Ассаламу алейкум баарыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен аябагандай даамдуу, тоюмдуу, ширелүү болгон пирогдун рецепти менен бөлүшкүм келип турат. Жасалышы дагы эң эле жөнөкөй. Алгач камырынан баштасак, камыры универсалдуу. Буга чейинки видеолордо дагы биз дал ушул камырдан майда самсыларды бышырганбыз. Ошондой эле эгер бир аз кум шекер кошсоңуз, анда таттуу пирогдорду, токочторду дагы жасасак болот. 150 грамм эритилген ак майга 2 жумуртканын сарысын коштум жана 100 грамм каймакты кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Жана 350 грамм эленген унга 1 чай кашык көптүргүч жана 1 чай кашык туз кошуп, кургак азыктарды жакшылап аралаштырып, ошондой эле ээлеп да алсак болот. Жана суюк азыктарга кошуп, жумшак кылып камырыбызды жууруп алабыз. Көпкө жууруштун кереги жок, жөн гана баардыгын жакшылап аралаштырып, бир тоголок камыр кылып чогултуп алсак болду. Камырды 10-15 мүнөт муздаткычка салып турабыз. Ага чейин толтурмабызды даярдап алсак, толтурма үчүн мен бүгүн тоок нетин алдым. Майда туурайбыз 350 грамм бул жерде. Жана бир баш пиязды дагы майдараак туурап, бул жол менен 150 граммдай болот. Ошондой эле бир чоң картошканы дагы майда туурап алдым. Баардыгын аябай майда туурасак абдан жакшы болот. Татымалдардан 1 чай кашык кызыл таттуу калемпир, бир аз кара мурч жана татымына жараша туз кошобуз. Ошондой эле хмели сунели деген татымалдан дагы жарым чай кашыктай коштум. Өсүмдүк майынан 4 аш кашык кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Эми камырды тең ортосунан бөлүп, тоголоктоп, жука кылып жайып алышыбыз керек. Экөөнү тең өзүңүздүн формаңызга жараша тегерек жайсаңыз болот. Сүйрүү кылып же тик бурчтуу кылып, мен тоголок кылып жайып алам. Камыр аябай назик, жумшак болгондуктан бир аз жайганга ыңгайсыз болушу мүмкүн. Ошентсе дагы аябай ийкемдүү, бири-бирине жабыштырып, формабызга келтирип салып алабыз жана четиндеги ашыкча камырларын кесип салабыз. Камырдын түбүн ар кайсы жеринен вилка менен сайгылап, толтурмабыздын баардыгын салабыз. Бетин жакшылап тегиздеп, ак майды ичке этилип 3-4 кесимден салып койсок, пирогубуз абдан ширелүү болуп пышат. Жана экинчи камырды дагы дал ушундай тегерек жайып алабыз дагы, бетине жаап, четтерин бириктирип коебуз.
Пирогдун бетин жумуртканын сарысы менен жакшылап майлап, кааласаңыз кооздоп койсоңуз болот. Мен сейтана ошондой эле кунжуттун даниктеринен себелеп койдум. Духовканын алдын ала 200 градуска жакшылап ысытып, бетин фольга менен жаап, фольганын алдында 40 мүнөттөй бышырып алабыз. Андан кийин фольганы алып, бети кызарганча 10-15 мүнөттөй бышырабыз. Бышкан пирогдун бети дагы жумшак болуш үчүн ак май менен жакшылап майлап, бетин жаап 10-15 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Андан кийин бере берсек болот. Достор, дал ушундай пирогду сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Камыры аябагандай назик, жумшак, ошондой эле толтурмасы дагы ар кандай болушу мүмкүн. Кааласаңыз уй этинен, койдун этинен, ошондой эле коз карындан жасасаңыз дагы болот. Эгер бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, мага сөзсүз түрдө билдирип коюңуздар. Жана суроолор болсо, албетте комментарийге жазыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Каналыма катталганды дагы унутпаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.